ушул 2019-жылдан баштап эле бир эме болду да. Аябай жаман жылдар болду да. Өлгөндөн кийин кечирим сурап деле кереги жок экен. Ушу Марат мырзаны эстегенде эмне көз алдыңызга келет? Эмне деп былжырап сүйлөп атасың эми? Эркек деген сонун экен да. Эркек деген ушундай күчтүү болот экен. Эмне кылып ыйлетип атасың ай мени? Сен деле сүйлөнөт болушуң керек, Барбы сенде да ушундай? Бар. Значит, бул сыноо. Жиндидей болуп, кээде акылдуу болуп кетем. Тартып аткан оператордон деле сенде деле болобу? Сагынганда Бопуштун кинолорубузду көрөм да. Бир таш турат, таштын үстүндө бир кумурска жөргөлөп баратат. Саламатсызбы ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү. Бүгүн дагы бир кызыктуу маек менен сиздерге сунуштаганы турабыз. Бүгүнкү менин коногум актриса, элибиздин эмгек сиңирген артисти, анан жөн гана кыргыздын сыймыктуу, таланттуу кызы Айнура Турганбаева эжекебиз бүгүн биздин коногубуз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык алтыным. Силер кош келдиңер мага биздин театрыбызга. Театрыбыз сонун бекен. Аябай кубанычтабыз. Биз мына толук бүткөндө дагы келип анан бүгүн сүйүнүп атабыз биз Ай, дагы. билбейм, ушул калганын билбейм, мен коюнума кубанычым батпайт. Келген кишилер жана айтып келдим го, келген кишилерге эле мактанып эле тилим салаңдап калмай калды. Ооба, эжекебиз баардыгын көрсөттү. Сонун. Сонун, кут кылсын. Анан биз байланышканда да эжеке мындай роль бөлүштүрөт элек деп калдыңыз. Кандай спектакль коюлган жатат, анан кандай роль туш келди бул сага? Мугалим туш келди мага. 60-тардагы эски убактагы мугалим экен, бирок сонун экен. Мугалим болом. Буюрса бул спектакльде Акыркы коңгуроо деген спектакль болгон жатат. Режиссеру Эген Чалабаев болот. Автор болсо Айзада, атын унутуп калдым, кечирип койгула, атын унутуп калдым. Ошол кыздык экен. 81 пьеса эмеге кирет да, карашат да министерстводон. Худсовет сыяктуучу, бул жакшы, бул жак ошондо 12 жана айтып калышты, 12дей пьеса өтүптүр. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз, жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Болот. Добро берген экен, анан ошондо ушуну Эгенбайка айтып калды, ушуну биз тандап алдык, Акыркы коңгуроону депчи. Азыркы заманга, азыркы биздин жаштарга ылайыктуу, Кудайым буйрса, сонун спектакль болгон турат. Мугалимдер менен ата-эненин, балдардын ортосундагы окуялар болот да. Жакшы. Тасмаларда роль жаратып атасызбы? Тасмаларды Кудай буйрса, театрдан бошой жок, албай атасызбы? бияктан бошкондо эметип атабыз. Битирге тартылдык, битирдин экисин бүттүк. Элге аябай жаккан экен, бу да өзүнчө окуя. Битирдин экиси ошо марттарда болуп калат, Кудай буйрса. Андан кийин Махаббат деген киного тартылдык. Андан кийин дагы атын унутуп калам өзүмчү кинодон. Ошолорго тартылып, кино жагында деле Кудайга шүгүр. Чакырып калса барып калабыз, чакырбаса зато өзүбүздүн театрыбыз бар. Бул жакта. Коркпойбуз да. Зато өзүбүздүн театрыбыз бар, өзүбүздүн ролдорубуз бар. Анан керек болуп калганда режиссер балдар чакырып калат. Анан барып ойноп коебуз. Бир кездеги бул кесип дагы сиздин мындай кыял максаттарыңыз эле бала кездеги. Орундалдыбы ошол? Конечно. Ой, мен бала кезде ушундук эле болуп турмун. Бала кезде мен деген спортсмен да болгонмун. Циркач да болом дегем да. Негизи мен бала болор баланын тигинсин айтпай эле боюнан эле деп койчу тергеп. Ошону эле беркит кылып койчу элек го кыргыздык макалда. Болор баланын боюнан деп коет экен, ошол кичинекейимде эле өтө шустрый экенмин. Кичинекейимде эле ушул буга эме экенмин да. Анан кийин спорт школго да апарган мен. Бирок 3-класстан 2-класстан алат го, мен баягы үйдөн чыкпаган айылданмын да. Жүрөгүм чыгып калган. Мен айылдан жаңы келгенде баягы үйдөн баягы алыс чыкпаган жаның коркосуң да. Анан болбой койгон, ыйлап. Музыкальныйга апарган. Бирок айланып келип баары деле мына творческийге келдим да. Баары деле айланып ойлоп, пешенең эмне жазса, Кудай ошону аткарылат экен да. Анан өзүмдүн оюма жетти деп ойлойм да. Кыялдар, максаттар Кыялыма максатка орундалды.
эмне ордонбойт. Ордондум мынакей, Кудайга шүгүр. Сахнада ойноп атабыз, экрандарга чыгып атабыз, рекламага чыгып атабыз, көчөгө чыгып атабыз дегендей, Кудайга шүгүр. Эң жакшы. Анан сиздин эми көпчүлүккө тааныткан Сакиш Бопуш деген дагы ушул сиздердин спектаклдеги ат экен. Негизи спектаклде роль аткарган экенсиздер, Жок, жаңылышпасам. интермедиа. Интермедиада болду да булчу. Анан ошондон калды, Каармандардын аттары булар. Каармандар. Сайкиш, Бопуш деген бир семья болгон. Такиш, Кукуш деген дагы бир семья болгон. Ошондун менен баягы Сакиш, Бопуш болуп, Сакиш, Бопуш болуп ошондон уланып кетти да биздик. Ошону менен таанылдык десек болот да. Сакиш, Бопуш менен таанылдык. Анан кийин бул интермедианы Сакиш, Бопуш болуп ойноп жүргөндө, анан кийин Алтынчы күнү кечинде деген Сагын эже. Тартып көрүп калсаңар керек Алтынчы күнү кечинде деген. Анан кийин Алтынчы күнгө да Сакиш, Бопуш болуп баягы спектаклде ойноп калганбыз. Анан ошол ат менен чыгып, ошондон өйдө дагы көбүрөөк таанылып кеттик да. Мындай өзүм азыр болсо атыбызды чыгаргыбыз келет, жүзүн көрсөткүсү келгендер көп го. Анан кийин сизде мындай нерсе болгон жокпу? Өзүм атым унутулуп калды деп. Жок. Деле ушу менен оорубайм да мен. Биз Сакиш, Бопуш болуп, Марат экөөбүз дагы уже атыбыз чыгып өткөндө кадимкидей эле маршруттарда тыгылып жүрчүбүз. Марат дагы машинага такыр эмеси жок экен да. Кызыгуусу жок экен. Меники деле кызыгым бар болчу, анан кийинкиндер барбай калды да. Анын үстүнө айланайын, машинеси да көбөйүп кетпеди баягы. Элинен да машинеси көп, кайсы өлкө десе, Кыргызстан деген турбайбы? Поле чудес токтом эле ошону Якович. Анан эле азыр айланайын, машинеден эме го, лучше айланайын маршрут менен же такси менен жүрөм да көбүнчөсү. Шашып атканда бизде такси менен кетип калабыз. Ата шашпасаң, жашында азыр автобус болуп, кенен болуп калган, мурун кадимкидей эле маршрутка Бопуш экөөбүз маршрутка түшүп эле ушинтип эле жүрчүбүз. Анан мен кээ бирлер айтпайбы, көптөн бери чыкпай калдыңыз деген суроолор болот. Чыгып атабыз, Кудайга шүгүр. Мен ойлоп коем да, кичине эс алып атат окшойбуз деп коем менчи, эс алып атабыз депчи. Азатуу сахнада чыгып атабыз. Элим баягы экрандан көп көрүп маектерден көрбөй калса эле. Десе эле жоголуп кетсе эле, окуу бул өлгөн турбайбы, өчкөн турбайбы? Жок, эмнеге, Кудайга шүгүр. Кээ бирлер мисалы чыкпай калып, жакын эмесе депрессия болуп кетет экен го. Мен ушул жак менен оорубайт экенмин да. Эмне үчүн иштеген ишим бар да. Эгерде иштебеген баягы кино менен жүрүп калгандар, вот ошолор болот го деп коем да. Мен кино болбосо зато театрым бар да. Спектакльдерим бар, ролдорум бар. Ошо ойдон кете берем да менчи. Анан чакырган жерден калып өзүң басып барба дейт. Чакырса, пожалуйста, от души ойноп берем. Анан чакырбаса, мени чакырбай калдылар, эмне митип калды экен дейт го. Мен ушундай мен оорубайм да, маңдайга жазган. Аллахым берсе берип коет, бербесе бербей коет. Ага да жүрөм, нервимди коротуп. И так нервный болуп жүрөбүз баарыбыз тең. И так сахар болуп калдык го черкен. Анан айтып коет го, оорда бүт, оорунун баары нервтен экен деп калат да. Аны деле билебиз баарыбыз теңчи. Бирок нерв боло беребиз да. Анан ошон үчүн ойлоп коем да, бул да болсо Кудайдын жазганы деп коем. Эмне кылам? Кудай жазбаган нерсеге балекет кылып башыңды ташка чапсаң да жоксуң. Эсли каалабай койчу, кереги жок, момундай барбай эле коеюнчу, барбайм, жок, экинчи учакка дейин барсам 100 жолу барасың ошол жерге. Ошон үчүн айтат да, ат баспайм деген жер миң басат деп. Мен кыргыздын макалдарына жаман баа берем да, точно. Точно да ушундай да. Сиздеги бир баалаган сапаттардын бири эми көпчүлүк баягы чыгармачыл адамдар менен маектешип жүрөбүз. Анан сиздин жөнөкөйлүгүңүз мындай эч кандай көйгөй жок эле, сүйлөшүп эле чечип койдук го бүгүнкү съемканы мисалы. Не говори. Анан азыр мындай негизи эле ушул өзүңүз жылдыз оорусу менен ооруп же мындай бир нерседен баш тарткан учур болду беле сизде? Кагып салып, ушундай учурлар болду беле? Жок, жылдыз оору менен Бупуня экөөбүз деле ооруп аптырбыз чын эле. Мен ооруган жок, наоборот, мен жөнүндө бирдеме десе уялып башка сөзгө алмаштырам да. Алаксытып кетем да. Бирдеме дегенде эле неудобный болуп, өзүмчөчү, бирдеме болуп, мен жөнүндө сөз кылбай эле койсо экен деп, мен наоборот качам. Сразу башка сөзгө буруп кетем да, аналар бурулуп кетет. Тияка деп жана деп отуруп калам да. Даже мен өзүм тартылган кинолоргочу баргандан уяла берем да.
өзүм тартылган кинолорго чакырат да, закрытый показ келип коесузбу дейт. Анан кийин ошондон барып отуруп көргөндөн уялам да, кудайым ой кантем эме мен элемби же башкаларбы деп деле ойлой берем да, бирок билбейм башкалардын мен эмете берем да, мындай бир кызык эле боло берем да. Кантем кебейт өлүп кетейин кокут деп чичибейт, жаман болуп тыгым келип, ошон үчүн көп качам чынын айткандачы. Анан эми Марат агабыз тууралуу да сөз болуп Жаным калбадыбы? десе. Бопуш деп мынакей экөөңүздөр тандем болуп, анан азыр ушу Марат мырзаны эстегенде эмне көз алдыңызга келет көпчүлүк учурда? Мисалы мага окшогон журналист айтат, дагы бирөө айтат, ошондо мындай көз алдыңызга эмне тартылып кетет? Маратты мен отурганда деле, үйдөн деле, кээде сагынганда деле Бул театрды дагы жаңылышпасам көрбөй кетти, азыр. Анткени сиз мындай чогуу жүрдүңүз ал адам менен. Көп нерсе мына театрда, сахнада. Действительно, эрте кетти да Марат. Конечно, сагынасың. Негизи ушу Марат кеткен жылдары көптөр кетти да, мен бир туугандарым кетти, катар. Кошулташылып Марат кетти дегендейчи. Негизи мага ушул 2019-жылдан баштап эле бир эме болду да, аябай жаман жылдар болду да. Көп жоготуулар болду мен үчүн. Ортолор 6 ай, 7 ай болуп эле кетип атышты. Бирок ошону көтөрө билиш керек экен. Мен өзүм бир Кудай гана жардам берди. Жоголуп кеткен жокмун да, короче. Чөгүп кеткен жоксуз. Чөккөн жокмун, бирок өзүмчө жүргөндө өзүмчө эметем анан, бирок кайра ошону мойнума алам да, эми бара турган жерибиздин баары ошол жак. Аллахым жазган экен, сен эртеп алып кетесиз, сен муңду эртеп алып кетесиз, тигини эртеп кетесиз деп. Анан өзүм мойнум сунуп, өзүм тарбиялайм да. Эмнеге эметесиң? Кой. Ошол эме болот деп жатак. Эмне кыласың? Көп ыйлабай, капаланбай, аяктан да кыйналат дегенди угуп калабыз да. Анда кыйнайсың, тигини кыйнайсың, муну кыйнайсың, анан көлчүктө жатып калат. Деп калат, анан ошон үчүн өзүм эме кылып калдым да, кой. Аякта дагы кургак, бейишке чыксын деп өзүм дуа кылам, Куран окуганда обязательно бүт барды айтып чыгам. Бопушту да калтырбайм эч качан. Бопушту айтып атам го, сагынганда Бопуштун кинолорубузду көрөм да. YouTube'га кирип алып карап, интервьюларыбызды карайм. Көп интервьюларыбыз бар да. Анан бир тууганыңан да жакын болуп калат да, бул партнер. Эми ортодо болду багы. Урушуп кетсек делечи, эшикке чыгып эле кайра эле өзү келип, сага теңелбейм да. Катынга теңелиш кыйын. Сени жеңе албайм да, сакшем. Сеники чын, сен кыйынсың ой десе, тир жиндеп. Эмнеге сен мени ошентесиң го буня? Эмне антесиң? Ай, болдучу, жаным калсын десе, болду. Көрсө ошонун баары тең баягы колдо бар алтынын баркы жок экен. Адам баласы тирүүгесинде сыйлаш керек экен. Адам баласынын тирүүгесинин кезинде кечиримдүү болуш керек экен. Өлгөндөн кийин кечирим сурап деле кереги жок экен. Баркты тирүүгесинде билиш керек экен да. Анан Бопуштун баркын жаныңда жүргөндө жана айттым го. Баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендейчи. Жаныңда жүргөндө барктабайт экенсиң любойдучу. Баарын эле ким Бопуш четкеде Бопуш эмес, тааныштарың болобу, досторуң болобу, мындай болобу, класстарым кеткенден кийин айттың айдап калат экенсиң да. Бак ушундай пленкаңды жылдырат экенсиң, өзүңчө кечирим сурайсың, Куран окуп атып кечирим сурайсың, бейишти сурайт экенсиң. Ошон үчүн Бопуня экөөбүздүн ортобузда мындай өтө деле катуу кыркын болгон жок да экөөбүз. Бешме баягы кечигип калганда, репетиция кылып атканда кырылып кетчүбүз обязательно. Күрүш бакыштым эле. Бирок ал эме көп мага теңелчү эмес.
Анан айтпаган сырымды ага айтчумун. Айтып коет го эркектен дос күтпөйт, жок не может быть. Кантип эле эркек менен дос. Наоборот, эркек деген сонун экен да. Эркек деген ушундай күчтүү болот экен. Эч качан сатпайт. Экөөбүздүн канча деген сырыбыз бар эле. Ал мага айтчу, мен ага айтчумун. Мен эле кемин десем Гукуштагы Бопуш менен сырдашчу экен, ошол Гукуштун дагы сырын мага айтчу эмес. Гукуш мынтип анан Гукуш тигинти деп да айтчу эмес да, монтип атыптыр депчи. Меникин Гукушка айтчу эмес экен. Анан баягы жашынакай жүрүп эле анан жаныңан колуңан тарттырып жибердик да биз мунучу. Анан азыр айтып атам го, сага гана ошентип көрүп эметип калам. Кинолорун көрөм. Сүрөттөрүбүздү көрөм. Эгерде азыр мындай болсо, эмнени айткыңыз келет эле? Азыр келип калсабы? Мындай эмнени айтат элеңиз? Каякта жүрдүң ой сен жөлмөгүстэй болуп дегенде сырасы элечи. Ушунчу мен да анычы. Каякта жүрөсүң жөлмөгүстэй болбой. Жөлмөгүстүн жети жашындай болуп жоголуп кетесиң деп. Ушунчу жүрөм да бир жерде. Мен деле жүрөм. Мен деле окут кылайынбай, мен деле окут кыламын деп эле калчу эле. Билем сенин оокатың соош деп эле өкүрүп урушуп элечи. Анан ошону эметти айтат элем. Мынча кечиктиң дейт элем. Азыр болгондо может башкача болмок. Эмне деген ролдор калды ойнолбой. Эмне деген ойноло турган ролу бар эле, сонун бүт ролдор, бүт спектакльдерде занят эле. Эмне деген сонун ролдор. Бул өзүнчө бир талант болчу да, универсал, жакшы болчу. Үч кемпирди деле укмуш ойноп койгон, көрсөңүз керек анда. Мына ал ойногон ролдор, спектакльдер азыр ойнолбой калды. Сонун кийген спектакльдер калды. Эми аны вот кылганга деле баягы убакыт жок болуп атат. Кайра улам эле жаңы спектакльдер болуп кетип атат да, ошойдон эле болбой калды да, ошол спектакльдер деле болбой калат болуш керек. Эмне үчүн деген алар өтө чоң роль болчу да. Ошон үчүн эле ага убакыт жетпей атат да. Анын ролун ойной турган деле актерлор бар, бирок убакыт тар болуп атат да. Эмне үчүн деген улам жаңырап туруш керек да, жаңы спектакльдер чыгып эле ага жетишпей калып атабыз. Зато интернеттерде калды ойногон ролдору, кинолору калды. Бопуш эч качан өлбөйт. Бопуштай адам миң жылда бир төрөлөт го дейт. Ошол жүрөбүз, ошентип эле жүрөм. Анан жогоруда ошол сөзүңүздө да айтып калдыңыз, баягы жашоомдо эми катар менен жоготуулар көп болуп кетти депчи. Анан ушундай нерседе албетте өзүңүздү да баягы чир алыптым дедиңиз, өзүм менен өзүм. Анан сырдашар да адам болуш керек экен. Ким менен көбүрөөк сырдашып, сүйлөшүп ушундай нерселерден чыгасыз азыр? Эстеп көрөлүчү, ким менен сүйлөшөсүз? Бөлүшпөйсүз эч ким менен. Өзүңүз менен өзүңүз. Эмне кылып ыйлап турсаң мени. Айтып коет го, сырыңды айтпа, билбеске сыздатып кетет бир кезде деген сөз бар да. Айткым келбей калды эч кимге. Бир гана Кудайга айтам, өзүмчө. Өзүм менен өзүм сүйлөшөм, болду. Айтып делебек керек экен азыркы. Азыркы ушул моментте айтпай деле коюш керек экен. Ал сыр уга турган да киши болуш керек далчка. Ошол Бопушка айтчумун сырымды. Анан андан кийин айткым келбей калды эч кимге. Баягы жүрөгүң менен айтасың, жүрөгүң менен жардам бересиң, жүрөгүң менен колдойсуң. Бирок ошонун акыбети кайтпайт да. Кайтпай калат экен. Эми может мен өзүм азыр бу жерден укмуш болуп, чынчыл болуп эметип атсам керек, эми бирок мен өзүмдү ошондой деп эле ойлойм да. Мен бирөөнү саткым да келбейт, саткан эмесмин эч кимди. Сатпайм дагы, сырын дагы эч кимге айткым келбейт, наоборот жардам бергим келет да. Мен жана гороскоп жөнүндө айтып калдым го башында. Анан өзүмдү эле ишенесиңби деп атпайсыңбы? Мен ишенем, эмне үчүн дегенде дал эле келет ошонун баары. Мен өзүм билем да, ошо эметип атканда эле
точно өзүмдөй эле чыгат да, өзүмдөй. Бул эми илим да. Характерим, өзүм характеримдей эле чыгат. Мени точно эле айтып салат да, момдай экен, точно эле айтып салат. Баягы эми таарынычтыктар болот, сүйлөшөсүң, бирок жүрөгүң жылыбай калат да. Уже ага ишенүүң уже жок болуп калат. Мурункуңдай бериле албайсың да ужечи. Мурункуңдай бериле албай калат экенсиң. Анан мурункуңдай эмете албай каласың да, баягы жүрөгүң өлүп калат да. Көңүл деген гүл деп бекерде айтпайт го. Анан көңүлүң түшүп калгандан кийин, көңүлүң сынгандан кийин как эме катары жөн эле сүйлөшүп коюшуң мүмкүн да. Жакшысың, кандайсың, жамандык каалабашың керек да. Жамандык каалаганда эмне кайра эле өзүң башыңа түшөт да. Анан баягы кайтар дүйнө деп көкүрөгүбүз чапкылап, кайтар дүйнө деп кийинки жолдор көп сүйлөп калат го кээ бирлер. Ал кайтар дүйнөнү өзүнө кайтып келерин билишпейт да. Адам баласы бирөөнү баягы сындырып, бирдеме кылардын алдында аркасындагы тоннаны көрүш керек. Мен эмне кылдым эле дегендей кылыш керек да. Анан кийин мен эмне кылдым деп пленкадан өткөрүп, бирөөгө эмне кылганын өзү өткөрүп эметсе ошондо жакшы да болот эле да. Кээ бирлер эне сүттөн ак, суудан тунук, сүттөй апапак болуп кетишкендерине таң кала берем да. Анан ошон үчүн сырымды эч кимге айткым келбей калды. Жөн эле ичимде эле калсынчы деп анан бир эле Кудайдын алдында айткым келет, өзүмчө айтам. Любой эле киши айтат анычы. Отурганда сүйлөшүп атып айта берет го, мындай деп өзүнчө. Сен деле сүйлөнөт болушуң керек, Барбы сенде да ушундай? Бар. Сүйлөнөсүңбү? Өзүнчө сүйлөшүп, өзүм. Мен баягы интернеттен көрүп атам, өзү менен өзү сүйлөшкөн дейт. Это очень хорошо экен да, жоголуп кетпес үчүн. Ооба. Түнт болуп, жоголуп, жинди болуп кетет экен да. Анан өзүң менен мен кээдечи үйдө отуруп, ичек жот, өлүп кетпейби? Эмнеге үмүттөнөм анан? Өзүм бүйтүп атпайбы? Эмне кылсам анан? Айта берсин. Деле ушу жинди болуп, болобу сендей? Болот. Тартып аткан оператордон деле сенде деле болобу? Мындай, бул жакшы, сиз ошо көрсө ошентип туруш керек экен адам баласы. Өзүңө көңүл бурасың, өзүң өзүң сүйлөшөсүң. Анан Кээде коркуп кетет окшойбуз да, биз мен жинди болуп калдым деп да. Ай. Той, ёлки десем, жерден жөн эле деп үстөлдү чапкылап деле кетем кээдечи. Өзүмдү чапкылап жүрөм. Эмне жалжаңдадың эми жана? Эмне деп былжырап сүйлөп атасың эми? Деп ич жактарды тырсылдатып жиберем кээдечи. Анан кийин мен жинди болуп калам өзүм менен өзүм деп сүйлөп анан эмесем, интернеттен айтсам, самса боймотуп сүйлөшкөн, это эме деп атпайбы? Жакшы. Жакшы деп атпайбы анан? Деп калдым мен дагы, кой, эч ким менен сүйлөшпөсөм да өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүмдү бугуп чыгарып алайынчы депчи. Анан ошентип эме кылам да, өзүм ушинтип өзүмдү алаксытам, анан роль болуп калса роль үстүндө өзүм үйгө барганда карап, мынтип иштеп, өзүңдү өзүң алаксытпасаң жинди болуш оңой эле да. Тешик деле тиктей берсең бүлдү деп каласың да, анан тешик тиктебейм да, чоң тешиктерди тиктейинчи деп калдым. Эң жакшы. Мына азыр эми сиз илгерки, баягы телефон жок кез, Instagram жок, социалдык баракчалар жок кезди дагы көрдүңүз. Азыр муну дагы көрүп атасыз. Анан ушул жааттын мындай Мынтип койбойсуңбу? Таштоорундагы динозавр таштоорундагы убагындагы кишилер эмессиңерби деп койбойсуңбу? Бирөө сурап калса айтып коеюн. Ай, мен динозавр учурундагы адаммын. Эмне болду? Таштоорундагымын. Эмне болду деп калам да күлдөрүп. сурайын дегеним, катталуучуларыңыз дагы Кудайга шүгүр Instagram баракчаңызда көп. Instagram баракчаңызда. Ооба, мен эми кандай пайдаланып атасыз ушул нерсени? Азыр Ай, мен пайдаланганын деле билбейт экенмин. Негизи Инстаграмда жанагынтип катталуучуларымга деле рахмат, ошо катталып мен эметкенде. Башында бир иштедик да. Аябай бирдемелер тартып, кылып иштедик. Анан Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, катталуучуларым жакшы эле, Кудайга шүгүр.
Бирок андан ары жулунуп алышат экен го, 1.000.000-га жеткирем, анан тинтем минтем. Бирок мага ушуга деле кызыкпайт экенмин да, жиндидей болбой. Көрсө тарта бериш керек турбайбы монтип эле туалеттен башкасын. Анан келе аттам мен, эмнеге митип калдым. Мына жерде бир таш турат, таштын үстүндө бир кумурска жөргөлөп баратат. Десе болот турбайбы? Ушуну эмки дегенди ушинтпесем мен да. Кээде бир ошентип калам. Кар жабаттат депчи. Мына спектакль болот да, спектакль тартып коем, антип мынтип коем. Жана сиздин жөнөкөйлүгүңүз азыр адамдын жумшагын адам жейт деп айтып келебиз. Анан мындай азыркы жаштар көпчүлүк айтып атат да, өзүн баалаганды билет дейт. Ооба, билет. Молодец. Өзүнүн баасын билет дейт. Анан мындай кээде өкүнүп калбайсызбы? Мисалы сиздин жана айтып атпайсызбы? Ой, чакырып калат, тартылып кое берем, иштесе болбойт деп. Анан мындай ой келеби? Кой, мен өзүмдү деле мен ушундай баалап, өзүмдү кымбат сатайын, менден кийинки эмелер деле ушундай экен деп, мындай өзүңүздүн баагыңыз үчүн. Жок, ушуну туура бердиң да, суроочу. Мындай да, жиндидей болуп, кээде акылдуу болуп кетем. Кээде зымым тийишип кеткенде кыйын болуп, мен баланча атчыган майланайын, мындай деп кетем да. Кээде бирөөнүн проблемасын чечкенин жакшы билип калам, дем элечи. Канча дейинсиз? Баланча деп айтайын, сенден кичикелерим айтат. Өзүмө келгенде эле дутук болуп, жинди болуп калам. Айта албай, сен айтчы деп биринчи. Ушундайым бар да, любой билет болуш керек. Сен айтчы алтыным, сен айтчы, эмне дейсиң? Анан мен келем содалашалы, сен айт дейт. Ал бир бааны айтат десе эле. Митип койсоң кандай болот деп калсам да, өзүмөн өзүм жинди боло берем да. Анан кийин мен эми алар айткан эле айтат да, биздики мынтип атат, тинтип атат, монтип аттык элек, мынтип аттык элек. Анан тиңдей болуп атат, анан монтип атабыз, анан жаңы баштадык, анан жаңы таш салып атабыз, анан жаның эле цемент койду, колдоп коебузбу, момчак эле чыгып бересизби же эмки дедим эле, дейт да. Мейли эми чыгып берейин эми. Хорошо. Бирок жол көрөм деметип койчу, таксини эле ошол эле керек мага. Апарып алып келдирип койгулачы дейм. Болду коп дейт. Ошо ойнон эмне жүрөбүз. Ошо. Мен ошол наглыйлыгым жок окшойт да, көбүрөөк. Мен өтө эле жумшакмын да, анан өтө эле буур экенмин. Көбүрөөк азабын тартып калбайсызбы бул нерсени? Болот кээде, анан бирок 1-2 сааттай ойлоном, жана сүйлөнөм. Жолдон баратып, оозум кыбырап кетет, кээде анан эки жакты карайм, бул жинди болуп калганбы, сүйлөп атабы деп айтпасын деп, эч ким менен сүйлөй берем, өлүп кетип. Эмнеге минтим экен? Карасаң, вообще, даже неблагодарная. Жок дегенде монтип деп, мен деле айтып койбойбу деп кетем да. Анан кайра уже бирөө жолуп калып, деп эле унутуп анан кетип калам. Унутуп калам да, баарын туттам, бирок тартынткан кишини унута албайм. Жүрөктө калат да меники. Сонун эже, азыр эми сиз бир эмес эки жолу айттыңыз жогоруда, ошол өзүңүз баягы көзүңүзгө жаш алып дагы эске айтып атпайсызбы? Анан сурабасам дагы болбойт да. Дагы ыйлатем мени. Жок. Эми баягы өзүңүз айтып калгандан кийин мындай тактоо иретинде эмне болду экен деп биздин комментарийлерден дагы сурашат. Эмне бир туугандарым көп жоготуулар болуп кетти дедиңиз. Ооба, эме болуп кетти. Ооруп кетишти. 2019-жылы жеңем кетип калды. 2020-жылы эжем кетти. 2021-жылы дагы эжем кетти. 2024 байкем кетти. 2023 байкем кетти, 2024 жеңем кетти. Ушулар көрбөйсүңбү? Ушундай 19-унда жеңем кетти, анан 20-сында бопуня кетти, анан тиги эжем кетти, ушинтип атып эметип кеттик да. Анан бирок ушунун баарын мен чыдадым да, негедирчи. Эме менен алып чыгып кеттим да, өзүмдүн баягы көп башыма алган жокмун да жүрөккө. Бирок жүрөгүң баягы эметет, титрейт. Ошону катар ортолору 5-6 айдан болуп кетти да, жоготууларымчы. Бирок ошонун баарын Аллах баягы эле айттым да. Значит, бул сыноо. Айтып кеткен го, Аллахым сүйгөн кишини сыне берет экен, суроону сыноом депчи. Сыноо дедим. Ошол сыноомдон өтөйүн, калганы жакшылык болор деп атам да. Калганы жакшылык болсо экен, Кудай. Калганы аман болсо экен деп тилеп калат экенсиң. Ошон үчүн постоянно айтам да, бир туугандарым аман болсун.
Өмүрлөрү узун болсун, ооруп аткандар болсо айыгып кетсин эле, жерибизде тынччылык болсо экен деп ушуну көп тилейм да. Ушундай жоготуулар болду менде. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан буюрса мынакей дагы бир жолу айтып коелу, студиядан, театрдан мына ушундай Сахнабыз бизде. жаркырап мына ушул сахнадан маек алып аткан учурубуз дагы көп маектер. Конечно, жакшылык болсун деп айтам мен дагы. Билбейм, ушу келген кишинин баарын эле мактанып атып элет. Светимди айтпай калыптыр. Светим мына биздин Кыргызстан боюнча эч жерде жок экен, бизде гана бар экен, между прочим. Видишь? Мына биз дагы эч кандай светти жок эле, мына ушул свет менен тартып атабыз. Муну күйгүзгөндө вообще аркы тамырларын көрүнүп калмак эгерде светтин баарын күйгүзгөндө. Ошол сиздерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик алтындарым. Орозоңуздар кабыл болсун кыргыз элимден. Аябай сонун касиеттүү күндөр болуп атат. Орозо жана айтып кеткендей дагы айтайынчылып, тилеген максатыңарга жетип, алтын башыңар аман болсо, калганың баары келет экен. Ден соолук болсо эле бүт экен. Анын баардыгы колдо экен да. Акчалуу болгуң келе, колдо экен. Кичине эле Кудай деле айтат экен, кичине аракет кылып койчу, ойлонайын ай. Анан мен түртүп кетейин аркаңан дейт экен. А биз баягы тиги